Аябай. Дагы ошол бизге медер кемерлер жөнүндө кененирээк түшүнүп берип кетсеңиз, анан бизде мындай айтылат да, медер десе медерди майдалануу деп түшүнүп атабыз. Анан ошол медерди кантип майдалайбыз? Ушулар боюнча дагы кененирээк айтып кетсеңиз. Рахмат. Шайдоо тилиминде медер деген сөз аябай көп пайдаланылат да. Баардык кубулуштар, илимдеги болуп жаткан нерселердин баары медерлердин касиети менен берилет да, шайдоо тилиминде. Медер деген биз жана химияда окуган эле элементтик бөлүкчө деп айтылат да. Мисалы үчүн атом, бул медер, атомдун ичинде нейтрон, протон, ядролор бар, алар дагы медер. Анын алардын ичинде дагы майда бөлүкчөлөр бар да. Вот ошолордун баары медерлер деп айтылат. Мындайча айтканда, майда наночастицалар, нано бөлүкчөлөрдүн баары шайдоо тилиминде бир гана сөз менен, медер деген сөз менен берилет. Ал эми илимде болсо дейт, вот ошол медерлерге баарына ат коюп алган да, илим. Анткени биздин илим кандай? Адамзат илими. Далилдеш керек да, далил талап кылат дайыма. Анан ошон үчүн биринчиден, анан экинчиден ошону бир илимди ачкан окумуштуубу, өзүнүн немелерин элге жакшылап түшүндүрүш үчүнбү, же бир өзүнүн атагын чыгарыш үчүнбү, ошондой анан кийин ат коюп алган да баардык медерлергечи. Вот ошо айтылат, илимде 300 медерге чейин ошо майда бөлүкчөлөргө ат коюлган дейт да, где-то болжол менен. Анан медерлер кандай болот дейт да. Медерлер ири, анан майда, анан өтө жанагындай өтө майда болуп бөлүнүшөт экен да. Медерлер биринин ичинде бири жатат дейт да. Ири медердин ичинде майда медерлер жатат. Жана орустардын матрешкасы барга, улам бирөөнү атсаң бирөө чыга берет ичинен. Бирок ардан бирөө гана чыгып атпайбы бирөөнүн ичинен. Медерлер ар кандай да, мисалы бир медердин ичинен 5 чыгышы мүмкүн, 10 чыгышы мүмкүн, же 2 чыгып алышы мүмкүн, же бирөө чыгып алышы мүмкүн. Ушундай экен да. Чтоб майда медерлерди кыймылга келтириш үчүн биз ошонун сыртында жаткан майда медер, чоң медердин ичинде жатпайбы? Вот ошо сыртында жаткан чоң медерди ажыратышыбыз керек экен, жарышыбыз керек экен. Кантип ажыратасыз? Анан аны ар кандай таасирлери бар да. Мисалы үчүн илимий аппараттардын күчү менен, же болбосо жана большой коллайдерде аларды бири-бирине ушунчалык немелерде жогорку ылдамдыкта келип кагыштырып жарып атат да. Бирок ал туура эмес дейт. Эч качан кагыштырып жарбаш керек. Кагышканда ал жарылуу пайда болуп кетет. Ал эч качан немени алып келбейт дейт бизге дейт. Оң результат алып келбейт дейт. Аларды мындай сүрүлүшү, анан жогорку ылдамдыкка салып туруп анан кийин кысуу менен гана анан кийин, же мындайча айтканда кемер күчүнө салып туруп, анан майдалаганда анан ошолор анан кийин өздөрүнүн касиеттерин анан толук бойдон ачат дейт да. Анын касиет деген улам медер майдаланган сайын анан жаңы касиеттер ачыла баштайт биринчиден, экинчиден күчү эселеп көбөйө баштайт, анан кийин нур чыгаруу радиусу дагы кеңейе баштайт дейт да. Улам майда медерлердин нурун дейт, өтө майда медерлердин нурун мына мисалы үчүн күндөн чыгып атат да. Күндүн ичинде медерлердин майдаланасы жүрүп атат да. Анткени энергия чыгып атпайбы? Анан ошондо мисалы үчүн биз күндү карый албай атпайбызбы? Көрдүңүзбү? Анын нур чыгаруу радиусу аябай кеңейет экен, майда медерлердикичи. Алардын немеси ошо айырмасы биринчиден көлөмүндө, анан экинчиден толкун жаратуу немесин дейт, кыймылында дейт. Кандай кыймылды жаратат, ошого жараша алар. Башка бир эле окшош эки медер, мисалы үчүн, ар кандай башка кыймыл жасаганда, алар таптакыр касиеттери башка медерлерге айланып кетет экен да. Ошон үчүн жана айтат да, убакыттын бир эле медери бар, бирок убакыттын стандарты эмне үчүн көп аябай? Убакыттын түрү көп болуп атпайбы? Ар бир дүйнөдө башка убакыттын стандарты. Вот ошол болгон алардын толкун жаратуу кыймылдары, жыштыктары башкача дейт. Ошон үчүн бирөөсү ири толкундарды жаратат, бирөөсү майдараак, бирөөсү мындай башкача, мындай спиралеобразный, же бир ошонун баарын илимде спин деп айтылат. Спин деген ошо медерлердин кыймылы да. Вот
вот ошо медерлердин кыймылынын ар түрдүүлүгү медерлердин касиеттерин дагы ар түрдүү кылып бөлөт экен, ар кандай касиетке салат экен. Анан медерлерди дагы майдалаш үчүн жанагындай илимий аппараттардын жардамы же болбосо дейт, адамдар дейт өзүңөрдүн сезимиңердин күчү менен жок майдаласаңар болот дейт да. Мисалы үчүн жанагы кайыпка чыгып аткан адамдарчы жок болуп кетип атпайбы? Алар эмне үчүн жок болуп кетип калат? Ал жок болгон жок. Болгону анын мына денеси молекула, клетка, анан кийин атом, анан улам майдалуу нерседен турат да. Ошолор жөн эле майдаланып ажырап анан кийин биздин көзүбүзгө көрүнбөй турган акыбал келгенде ал киши жок болуп калат да. Биз аны ойлойбуз, бул жок болуп кетти, сыйкыр болуп, сыйкырчы экен депчи. Ал эми биз үчүн ал сыйкыр. Ал эми чынында ал жөн эле медер майдалоо экен да. Жанагындай ошол кайыпка өтүп кетүү же болбосо трансформация, телепортация кылыштары вот ошолор жөн гана ал адамдар ошондой касиетти алып жүрөт да. Сезимдери күчтүү, сезимдерин иштеткенди билет. Жана волия касиетин алып жүргөн адамдар да. Анан ошолор өздөрүнүн сезимин толгогондо сезимдердин күчү анан кийин денебизди майдалап жиберет экен. Даже кээ бир немеси касиети өтө күчтүү адамдар дейт. Колунда кармаган сумкасы барбы, же даже атыбы минип жүргөн, ошолорду кошо дагы алып кетиши мүмкүн дейт. Өтө күчтүүлөр. Же болбосо жанындагы кишини да кошо алып кетке турган ушундай бир жөндөмдүү адамдар бар дейт. Вот ошонун баары Канчага чейин медер медерлердин майдалануусу чексиз. Медерлердин майдалануусу жана немеде айтпадыкпы, кара куюндарда болот депчи. Кара куюндарда медерлер майдаланып отургандан кийин уже майдаланууга мүмкүн болбой калганда жанагындай уюган ууз энергия айланып кетет. Ошол уюган ууз энергия убакыттын энергиясы деп айтып атат. Эми бул биздин дүйнөдө биз убакытка көз каранды болуп жашап аткандан кийин биз өзүбүздүн медерлерибизди убакыттын медерлерине чейин майдалыкка майдалай алабыз. Кудай таала бизге ошондой мүмкүнчүлүк берген да. Вот ошол биз өзүбүздүн медерлерибизди убакыттын медерине тете майдаланган убакта биз ошондо башка дүйнөлөргө которула алабыз да. Анткени айтылып атпайбы, башка дүйнөлөргө которулуш үчүн дейт, биз убакыттын энергиясын колдонобуз. А убакыттын энергиясын колдонуш үчүн биз ошол убакыттын медерлерине тете майдалыкка ошондой күчкө ээ болушубуз керек да. Эми андай мүмкүнчүлүк адамдарда мурда деле болгон, азыр деле бар. Бирок улам кийинки заманда дейт, кийинки муундарда андай касиеттер көбөйө баштайт. Аларга жеңил болуш. Мисалы үчүн атасы бир эки жолу кайып кылышын жасап койсо, ушул дүйнөдө эми ар кандай бир немелер менен случайлар болот. Бир эле жолу уже ошону сезип калса дейт, уже генетикалык память ошону сактап калды. Анын баласына оңой болот дейт. Анткени анын кийининде уже неме сакталуу информация. Канткенде ошондой касиетке ээ боло алат да. Улам кийинки муундарда оңой боло баштайт. Анын дагы бир себеби, жана сен кемер жөнүндө сурап калбадыңбы? Биз кемердин күн өткөн сайын кемердин улам кууш аймагын көчтөй жылып баратабыз дагы. Сырттан таасир берген, бизге таасир берген энергиялардын күчү дагы күндөн күнгө көбөйүп атат. Вот ошол медерлер кемердин кысуусу, кемер күчүнүн кысуусу дагы биздеги медерлерди майдалайт. Медерди майдалаганда биз менен кандай кубулуштар болот? Биздин касиеттерибиз ачылат да. Оюбуздун медери майдаланат, сезимибиздин медерлери майдаланат. Канчалык биз медерлерибиз, тулкубуздагы медерлер майдалангандан кийин алар уже кыймылдап баштайт уже. Мисалы үчүн ири медердин ичиндеги медер бакка чыкканча ал эч кандай кыймылсыз да уктап жатат да. Анан ошол улам майда медер чыккан сайын ал уже аны сыртынан курчаган нерсе жок болуп калды оболочка. Анан ал өзүнүн кыймылын баштайт да. Ал уже рабочий акыбалга өтөт да, кыймылдап баштайт. Медер майдалоо деген ошол да. Улам майда медерлердин майдалануусу адамдардагы болгон касиеттерди ача берет экен да.
Ага, жана Ал касиеттер кайерде мисалы үчүнчү, ал касиеттер көбүнчө дейт адамдардын ДНКсында дейт да, генетикасында дейт да. ДНК деген илимде бул дисоксирибонуклеиновая кислота деп айтылат. Бул жана суюктук да. Бул илимдин химиялык формуласы бар андайчы. Бирок ген десе эле, ДНК десе эле биз жалаң ошо суюктукту неметпешибиз керек. Элестетпешибиз керек. Вот ошол суюктуктагы медерлер турат. Түшүнүп атсыңбы? Вот ошол медерлердин ортосунда, вот ошол медерлер бири-бирине байланышкан, бири-бирине жана коммуникациялык ошол байланышууну пайда кылган энергетикалык күчтөр бар дейт, энергиялар бар дейт. Вот ошол нерсе ДНКнын кубаты деп аталат экен да. А чынында жанагындай кереметтерди жаратып аткан жана суюктук эмес. Именно ошол энергиялык немелерди. Мээде да ошондой. Мээ нейрондорунун жана дендир чачыктысы бар атпайбы? Ошонун ортосунда дагы немелер бар экен да. Энергетикалык кубаттар бар экен. Именно ошол энергетикалык кубаттардын күчкө келүүсү анан кийин мээнин дагы, ДНКнын дагы улам жаңы касиеттерин ачканга улам мүмкүнчүлүк бере баштайт экен. Ошон үчүн сырттан келген таасирлер, жанагындай кемер таасири. Анан көбүнчө силер оюңар аркылуу дейт да. Вот ошол сезимдердин медерлерин майдаласаңар болот дейт да. Жана тунуу деп атпайбызбы, медитация. Адам медитацияга түшкөндө ой аркылуу сезимдердин медерлерин толгойт экен да, чыңайт экен. Кызып ушундай бир немеге алып келген анан сезимдин медерлери кыймылдай баштаганда алар дагы майдаланып өтөт да. Алар канчалык майдаланып өтсө, сенин максатың эмне болсо, вот ошол максатың, мисалы бир башка дүйнөлөрдөн маалымат алайын деп атсаңбы, же бир башка дүйнөлөргө которулайын деп атасыңбы, анан ошол Кудай Таала жанагындай керемет күчү менен анан кийин сен өзүңдүн каалаган максатыңа жетип алууга мүмкүнчүлүгүң бар экен да. Ага, жана мындай айтат го. Сурап берейинби? Эми Жанагы мисалы бир медер жер планетасы болсо, экинчи медер бул бир тыйын дейт да. Ушундай деңгээлде майда көлөм ушундай деңгээлде болобу? Андан да чоң. Тыйын менен жер ал жөн эле бир медерлердин айырмасынын жөн эле бир мисалы бизге салыштырып берилген. Чынында мынтип атпайбы, өтө жана жука дүйнөдөгү жашоочуларчы, периштелерби, андан аркылуу дагы алар дейт, биздин материалдык дүйнөдөгү мисалы үчүн таштыбы же адам денесинби кесип өткөндө дейт, алар эч кандай тоскоолдукка кабылбайт дейт. Жер менен айдын ортосу кандай аралык экенин, ошол жерден өткөндөй эле өтүп кетет. Алардын майдалыгы ушунчалык биз элестете албаган гана. Жок, майдалыкта да. Ошон үчүн жана сенин тыйының менен жериң ал өтө грубый салыштыруу да. Биз аны элестете албайбыз. Мисалы үчүн биздин дүйнөдө, материал дүйнөдөчү баардык нерсени биз салыштыруу аркылуу гана түшүнөбүз да. Бир нерсеге салыштырып, өзүбүздүн дүйнөдө бар нерселерди гана салыштырып түшүнөбүз. А биздин дүйнөдө жок нерселерди бизге айтса, биз аны түшүнмөкчүсүн элестете албайбыз да. Ошон үчүн Эйнштейн айтканда, всё в этом мире относительно. Относительно деген салыштырмалуу гана түрдө. Баардык нерсечи. Теория относительности бар го, Эйнштейндики. Ошону неметкенден анан кийин адамдардын уже немеси, түшүнүгү башка жака уже бурула баштаганда, ошол Эйнштейн илимде аябай чоң немени жасаганда, ачылууну жасаганда, ошол сыяктуу да баардык нерсе бизде салыштырмалуу. Ошон үчүн биз баардык нерсени до конца түшүнө албайбыз, айта да албайбыз. Математикада ыкмалдуулукта теориясы деген да, математиканын ушунча барган сайын жана майда медер сыяктуу ушундай кете берет да, пределдерчи. Ошол сыяктуу кемде көрсө. Илимдин чеги жок деп атпайбы. Мисалы үчүн илим бул океан дейт. Ал эми адам затына берилген илим бул ошол океандагы дейт. Бир чака суу дейт, бир чака суу. Бирок ошол сууну дагы силер ичип бүтүрөсүңөр дейт. Элестетсеңер ошондо биздин илимибиз. Тамтылмаскан баладайсыңар деп бизди кемсинтип атпайбы.